Assalamu alaikum, урматтуу маалыматчы. Кеп тендер жөнүндө мыйзамда эмес экен. Кеп түз сатып алууда эмес экен. Кеп адамдын көкүрөгүндө, жүрөгүндө экен, талим тарбиясында экен, нысабында экен, ыйманында экен. Ошо түз сатып алуудан бүт балекет болуп атат, жеп атат, кымырып атат деп тендерге өттүк эле, тендерин деле кыйраткан жок. Жеке спонсор 3 миллионго салып бергенди тендерден уткандар 15 миллионго, 20 миллионго салып атат. Айтып атпайбы? Ошончо мектептин баасы тендер менен уткан 3 мектептин баасына бүтүп турду. Ошон үчүн ушул багытта кадам жасайбыз деп атканыңар туура, болбосо тендер уюштурганга да тендер өткөзгөн заман келип калды болду. Убакыт кетип атат, тиякта адамдар үйлөрүнө кире албай атат чек арада. Тендер, жандан бир сапат болбоду, жандан бир кыйратып кетпедик. Айтып атпайбы? Тендер деген тең бер деп. Андай эмес, тендер деген эң бер деген сөз. Тиягы эң көп ким чыгарып берет дейт, бул жагы эң арзан ким смета берет дейт, ошону менен эле кетип атат. Сапатка эч ким жооп бербейт. Мына Кыргызстандын жакшылардын бири, Мери жакшы жигит Караколду. Тендерден лотокторду алып келиптир, 1400 лоток 1 жылга жетип жетпей талкаланып калыптыр. Ошол сапатка ким жооп берет? Аткарыпка кетип калат акчаны алып. Мейли андан кийин айтат экен, эгер бузулуп калса гарантия беребиз, өзүбүз келип оңдоп беребиз. Убакыт кетип атат, имидж кетип атат. Кайра эле жумушчу орундар жөн эле албайт алар, акчасы кетип атпай, финансы кетип атпай жергиликтүү ресурстар. Ошого ким жооп берет? Айтыңызчы, ошол нерсе каралган бул жерде. Жоопкерчилик каралган. Бул мисалы үчүн финансы каражаттары өзүңүздөр бекитип берген бюджеттин негизинде финансы министрлиги бөлүп берип атат. Алар болсо ошол сатып алуулар процедурасынын негизинде сатып алуучу уюмдар, окуу куралдарын десек ошол билим берүү, медицина тармагында сатып алууларга саламаттыкты сактоо министрлиги, жол куруудагы министрлик, транспорт министрлиги, курулуш тармагындагы архитектура, ошолор анын ичиндеги өзүңүздөр билгендей курулушка токтолуп атабыз. УКС деп управление жанагы коммунальный жилищное строительство деп ошол именно сатып алган жетекчи, ошолор сатып алган комиссиянын жоопкерчилиги бар да. Бүгүнкү күндө сиз туура айтып атасыз, мен дагы ошол министрдин орун басары катары, статкачы катары сатып алууларды өзүм өткөрүп, комиссиянын ошол тармакты жоопкерчилик менен башыман өткөргөн адам катары. Кээ бир учурларда болчу, мисалы үчүн бюджетный финансирование задержка болуп калса, биз деле түшүнөбүз, биз деле акыбалыңарды түшүнөбүз деп келгенде, андай эмес деп туруп ошондо жетекчиге чейин, министрликке чейин жетелеп киргенде анан түшүнүшү да, сиз айткандай ошо адамдын ыйманын, эгер азыр таптакыр бул сатып алуу эрежелерин, процедураларын жок кылып сала турган болсок, анда ушул мыйзам, ошол сатып алуу эрежелери жок маалында бир кандайдыр бир эреже менен элге ачык көрүнө тургандай болуп, коюн колтук жең ичинде иш болбосун деп алынганда, ошону бүгүнкү күндө жоопкерчилик, экинчи сиз айткан ыйман, жүрөктөгү ак ниет, бүгүнкү күндө зарплаталар деле, эмгек акылар деле көтөрүлүп калды. Мынандай сол чөнтөккө колду салбай иштесе деле тирилик өтө турган заман болуп атат. Эми жакшы таза болсо алдыда мындан да жакшылыктарга жетсек болот. Мен сиз менен айтканыңызга толук кошулам. Урматтуу маалыматчы, азыр айтып кеттиңиз, көзөмөлдү күчөтөбүз деп. Ошо көзөмөлчүлөр дагы көзөмөлдү укугунан кыянаттык кылбай деген кепилдиңер барбы? Кудай ошолорго да нысап берсин да. Көзөмөлдөгөндөр чыкканда эле кара коррупция көбөйчү эле, 2 эсе 3 эсе. Таштай турган жерлер көбөйүп. Ошол туура айтасыз. Эгерде да көзөмөлдү мындай чакан адамдардын колуна берип кое турган болсок, ал жерде да ал эмне кылып атат деген ойго келе турган болобуз да. Анан ошол эле учурда бул мыйзамдын дагы бир цифровизация тармагындагы ошол прозрачный, жанагы порталда ачык айкын ким менен договор түзүлдү, ким жасай турган болду, канча суммага утту, бардыгы объявлять этилип атпайбы, опубликовать этилип. Ошол да коомчулук көрүп турсун деген маселе ошол. Эгер дагы бир уч топ көзөмөлчү кылып койсок, бир мамлекеттик орган өзү көзөмөлдөсө, ага деле ишеним артылбай дагы күмөндөр пайда боло бербесин деген максатта. Мыйзам боюнча мамлекеттик сатып алуулар жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 3-беренесинин 19-пунктуна ылайык тендерге мамлекеттик сатып алуу жараянына катышкандар аттары аталбайт, кимдер экени белгисиз. Идентификациялык код менен веб-сайт, веб-портал аркылуу символдор, сандар берилет. Не себептен дегенде бул коррупция болбосун, адам фактору болбосун деген аргументтер бар. Ошондой жолдор менен кайрадан коррупция болуп кетпейби? Анткени адам оңой эле да, тил табышып, сен бул кодду ал, сен бул цифраны ал деп туруп иш кыла берсе болот. Андан көрө ачык эле билбейби эл журт, ким катышып атат, ким катышпай атат. Ушул жерде оюбуз туура келди. Себеби бүгүнкү күндө мындай карап көрсөк,
ошол жерде азыр бизде эгерде программалык мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баардыгы мындай жеткиликтүү деңгээлде иштелип чыккан болгондо анда биз ушул шифрование менен кетсек жакшы болмок да. Азыр биздин программалык мүмкүнчүлүктөрүбүз бир аз чектелүү болгондугуна байланыштуу жанагы PDF форматта дагы айрым документтерди тиркегенге туура келип атат да. Анан бул жерде бир күмөн пайда болот да. Менде да жеке мындай кызматчы катары гана оюмда, эгерде ошол мен PDF менен тиркеп жөнөткөн документимде үстүңкү сол бурчуна К тамгасын жирный буква менен жазып койдум, ошол менин документтерим деп кое турган болсо, ошол жерден бардыгы аты жөнү бекитилген шифрование болгону менен кимдики экени билинип калат. Демек менин божомолум туура эле чыгып атат. Ушул багытта иштешибиз керек экен. Туурабы? Ушул багытта биз цифровизация тармагында дагы биз бул боюнча Марлен Абдрахманович менен дагы чогулуп отуруп иштейли деп атабыз. Ушуну кандай иш алып барган боюнча. Мен да жардам берейин. Ошол чогуу кеңешип туруп, Хорошо. чечим кабыл алалы. Макул. Коррупцияга каршы аракеттөө жөнүндө мыйзамдын 14-беренесинин 3-бөлүгүндө мындай нерсе бар да. Уюштуруучулары же катышуучулары саясий мамлекеттик, саясий муниципалдык кызмат орундарын, атайын мамлекеттик кызмат орундарын, ошондой эле прокуратура органдарында жана башка укук коргоо органдарында кызмат орундарын ээлеген жактар же алардын жакын туугандары болуп саналган компанияларга республикалык жана жергиликтүү бюджеттердин каржылануучу тендерлерге катышууга тыюу салынат деген норманы алып атыпсыздар. Коррупция күчөп кетпейби? Тааныштамаларга тартып. Байлта мырзаевич, ошол жерге так жооп берип койсоңуз, жанагы эксперттердин оюн кошуп менен. Бул жерде бул норманы алып атканыңыз жок, бул ошол боюнча эле калат. Просто на любом этапе деген сөздү бул жерден биз алып атабыз да. Ошол. Стенограммада жазылып калды, ушуну албай эле койсоңуздар, жеңилдетели деген ниетиңиздер жакшы, да карап көрөлү. Чоң рахмат.